Жалпы Евразия чөлкөмүндө Туран темасы кайрадан жандана баштады. Бул чөлкөмдөгү түрк тилдүү өлкөлөрдө болуп өткөн ар кандай окуялар бул теманы ого бетер күчөттү. Туран деген эмне? Качан пайда болгон? Кайрадан жандануусу жалпы түрк элдерине кандай пайда берет? Анда ирети менен карап көрөлү. Туран бул байыркы Орто Азия аймагында жашаган түрк тилдүү элдерге ирандыктар тарабынан берилген ысым. Тур деген сөз эр жүрөк, шамдагай деген маанини туюндурат. Туран аймагы болжол менен тарыхта 5-6 миллион чарчы километрден турган ири чөлкөмдү өзүнө камтыган. Жана бул аймакта көптөгөн дөөлөттөр түптөлүп өкүм сүргөн. Мисалы, Кушан жана Эфталит өлкөсү, Түрк каганаты, Аббаси халифаты, Саманидтердин эмираты, Газнавилер султаны, Караханет жана Кара Кытай хандыгы, Селжук дөөлөтү, Хорезмшах султанаты, Чагатай улусу, Амур Темурдун империясы, Шайбанилер жана Аштарханилер хандыгы, Бухара эмирлиги. Перс адабиятчысы Фирдаусинин Шахнаме чыгармасында улуу Туран менен улуу Иран тиреши кеңири чагылдырылган. Өзүн ари деп эсептеген ирандыктар Зороастризм динин тутунса, көчмөндөр көкө теңир ишеними менен жашашкан. Ирандыктардын ичара түзүмүндөгү тепкичтүүлүк эркин мүнөз көчмөндөргө бир тарабынан жакпай келген. Ал эми перстер туруктуу бир аймакта отурушпаган көчмөн турандыктарды жапайы деп билишкен. Сырткы күчтөр бул тирешти өз саясий кызыкчылыктарына укмуштуудай колдонушкан. Географиялык жактан Иран жана Турандын чек арасы бир учурда Жейхун, башкача айтканда Амур дарыя, ал эми кээ бир булактарга караганда Сейхун, башкача айтканда Сыр дарыя аркылуу өткөн деген бужумол бар. Тарыхчылар болжол менен турандыктардын бир түзүм катары калыптанганына 3000 жылдын жүзү болгондугун белгилешет. Ирандыктар менен турандыктар ар дайым эле согушкан эмес. Бир тарабынан бул эки эл жакын болгон. Жада калса Кей Хосров, Сиявуш жана Сухраб аттуу перс улутунун баатырлары ата жагынан перс, эне жагынан турандык болгон. Дал ошондой эле Манас атабыз турандык болсо да, өз кезегинде перс улутундагы Каникей энебизге үйлөнүүсү муну тастыктап турат. Туран дөөлөтүндөгү жалпы түрктөрдүн атасы катары белгилүү Алп Эр Тонга эсептелет. Перс адабиятында ал башкы душман катары Афрасиап деген ат менен белгилүү болгон. Туран сөзү Карахани доорундагы Жусуп Баласагын жана Махмуд Кашкаринин эмгектеринде да эскерилген. Махмуд ибн Валинин пикирине ылайык, учурда биз жашаган Теңир Тоо аймагына да Туран деген ат бир учурларда берилип жүргөн. Амир Тимур да өзүн Туран султаны деп атаган. Мангыт династиясы өкүлү болгон Бухара эмирлери да өздөрүн Түркистандын падышасы, же болбосо Туран акими деп аташкан. Жалпы жонунан түрк элдери Туран дегенде Чыгыш Түркистандан жер ортолук деңизге чейинки аймакты элестетишкен. Түрколог Нурдин Усеевдин пикирине ылайык, Туран бул түрк элдеринин биримдиги. Ал тургай монголдорду да камтыган кеңири саясий түшүнүк. Туран бул Гун империясы, Түрк каганаты, Кыргыз дөөлөтү, Кыпчак хандыгы, Чыңгыз хан, Алтын Ордо, Амир Темур жана башка улуу дөөлөттөр. Ал эми Манас эпосунда Туран тууралуу ушинтип эскерилет. Турандын болгон тукуму, төгөмүн деп каныңды, кыямын деп жаныңды, майданга кирди бакырып, түрк тукуму болгонуң кел бери деп чакырып. Бул саптар Күнөс деген Кытай балбанына таандык болуп, ал Туран тукумун, башкача айтканда түрктөрдүн канын төгөмүн деп жатат. Ал эми оругу Туран улуу журт, ужудубуз бирге го, казатта жүрөбүз жол басып, калмактарда не жазык деген саптар калмактардын Кайып хан деген ханына таандык болуп, ал Манаска түбү бир турандык экендигин эске салып, аман калтырышын суранып жатат. Демек, Манас эпосунда Туран биринчи кезекте түрк элдеринин, андан кийин түрк-монгол манжур элдеринин биримдиги деп белгиленет. Кылымдар бою Иран жана Турандын душмандашуусуна ислам чекит койгон. Бул эки эл ислам динин кабыл алган соң араздашкандарын токтоткон. Мисалы, Селжук дөөлөтү учурунда көчмөн жана отурукташкан элдин гармониясы укмуштуудай өнүгүүгө алып келген. Отурукташкан элдер ич экономиканы, ал эми көчмөндөр коргонууну бекемдеп турган. Падышалар түрк тектүү болсо да, вазирлери Низамул Мүлк сыяктуу перс тектүү адамдар болгон.
Жалгыз исламдын философиясы көчмөндөрдүн ички энергиясын бир нукка салып, тартиптүүлүк жана мамлекеттүүлүк деген түшүнүктү бекемдесе, перс элдеринин илим билимге, өнөр кесипке болгон шыгын ого бетер күчөткөн. Перс жана түрк маданиятынын синтези катарында Фараби, Бируни, Ибн Сина, Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагын сымал үлкөн илимпоздорду атап кетсек болот. Тарыхта көптөгөн дин душмандары бул эки байыркы элдин ортосунда согушту тандырып, бөлүп жарып, башкаруу идеологиясын колдонууга аракет кылышкан. 19-20 кылымдардагы жалпы үммөттүн алсыроосун колдонуп, кээ бир диний айырмачылыктарды ого бетер көбүртүп, кайрадан мурункудай ирандыктар менен турандыктарды тирештирүүгө аракет кылышкан. Перс тилдүү өлкөлөрдө шиилик агымын күчөтүп, сунний мусулмандарды басмырлоо менен бирге Афганистанда согуш оту өчпөй турган жагдай жаратышкан. Ал эми Совет бийлигинин таасири менен турандыктардын ички ынтымагын ыдыратып, ар бирин өзүнчө улут көрсөтүү жараяны жүргөн. Жада калса, Совет бийлиги учурунда Түркияны да коммунисттик түзүм астындагы өлкөгө айлантууга күч аракеттер жумшалган. Бир тарабынан түрк элдери СССРдин, ал эми Туран ичиндеги монголдор Кытайдын таасири астында калган. 1930-40 жылдары СССР азыркы Синьцзянды, башкача айтканда Чыгыш Түркстанды Кытайдан тартып алууга толук кудурети жетет эле. 1944 жылы курулган Чыгыш Түркстан Республикасынын көз карандысыздыгын таанып, колдоп коюу аркылуу келечекте түрк биримдиги күчөбөсүн деген таризде, тескерисинче ал аймакты Кытайларга оодара салган. Жыйынтыгында Чыгыш Түркстан Республикасынын жетекчилиги, анын ичинде улуты кыргыз болгон коргоо министри Исакбек Моныев отурган учакты жардырып да жиберишкен. СССР кулаган соң түрк тилдүү элдердин ич ара кызматташуусу күчөй баштады. 2009 жылдан бери түрк тилдүү элдердин кеңеши жыл сайын саммит уюштуруп, өз ара экономикалык, маданий жана саясий маселелерди талкуулап келишет. Түрксой уюмунун алкагында орток маданий иш-чаралар өтүп турат. Буга кошумча дүйнөлүк көчмөндөр оюндары түрк элдеринин ынтымагын ого бетер күчөтүп жатат. Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаев 2019 жылкы Бакудагы саммитте түрк тилдүү элдердин кеңеши эмес, түрк өлкөлөрүнүн биримдиги деп өзгөртүүгө жана түрк келечеги 2040 аттуу программаны иштеп чыгууга чакырды. Ал эми Режеп Тайип Эрдоган 6 өлкө бир эл деген лозунг астында биригүү анын эң башкы максаты экендигин билдирди. Ал 6 өлкө Түркия, Азербайжан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстан. Орус медиаларында улуу Туран темасы өтө активдүү талкууланып, кээ бир серепчилердин ачык эле коркунуч туудуруп жаткан учуру. Анткени улуу Туран долбооруна жалгыз гана Орто Азия өлкөлөрүнүн аймагы эмес, Кавказ, Волга дарыясынын бою, Кырым жана Сибирь да кирет. Учурда сан жагынан 200 миллионго жакын түрк тукумундагы элдер Түркия, Азербайжан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан жана Кипр өлкөсүндө өз алдынча жашап келишет. Буга кошумча Орусиянын курамындагы 20 миллионго жакын Алтай, Кырым, Татарстан, Башкырстан, Саха, Якутия, Чуваш, Хакасия, Тыва, Карачай-Черкесия, Кабардин-Балкария, ошондой эле Дагестандагы Кумук жана Ногай элдери да бар. Андан сырткары Молдовадагы гагауздар, Ирандагы азерлер, Монголиядагы казактар, Кытайдагы уйгурлар, Греция, Македония, Грузия, Сирия, Ирак жана Болгарияда да түрк элдери бар экендиги маалым. Булардын көпчүлүгүнүн тили, маданияты, үрп-адаты, каада-салты, тутунган дини жана орток тарыхы бир. Түрк элдеринин биримдиги Орусия менен Кытайдын кызыкчылыгына каршы келет. Ошондуктан бул биримдикти болтурбаш үчүн колдон келген бардык аракеттерин жасашат. Аны казак менен өзбекти, кыргыз менен казакты, өзбек менен кыргызды чабыштырып, ошол эле кезде кошуна болгон мусулман болгон тажик менен кыргызды да чабыштырып ишке ашырууга аракет кылып, ынтымактык түзүлүшкө каршы турушат. Бул да Манас эпосунда ушундайча сүрөттөлөт. Азыр түрк кор болдуң, Азиянын кыйласын алып Кытай караткан, Түркистанды түк койбой алып турат аарылар. Ар кайсыңар ар журтка кошомат кылдың баарыңар. Учурда экономикалык, аскердик жана геосаясий жактан ири күчкө ээ болуп келе жаткан Түркия өлкөсү Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстан менен болгон мамилесин мурункудан да тездик менен өнүктүрүп жатат. Түркия түркмөн тарапка деңиз аскердик техникасын берип, Өзбекстан менен аскердик жана саясий кызматташууга кол коюлду. Кыргызстанга аскердик техника берүү аркылуу аскердик альянска чакырып жатат. Ал эми казак тарап Түркиянын байрактар ТБ-3 аттуу аскердик дрондорун сатып алууга ынтызар экендигин билдирип жатат. Мунун баары батыштагы НАТО сымал түрк элдеринин аскердик күчүн бириктирген Туран армиясын түптөөгө багытталган аракеттер.
Эгерде бул биримдик ишке ашса, анда жыл сайын Туран аскердик биримдигинин алкагында биргелешкен аскердик машыгуулар өтүп, офицерлердин башка өлкөлөрдө эмес, Түркияда окутуу мүмкүнчүлүгү жаралмак. Коргонуу жабдыктарын биргеликте өндүрүү жана чек ара чырларын жөнгө салуу маселелеринде орток иш-чаралар жүргүзүлмөк. Мындан сырткары улуу түрк жолу деп аталган соода биримдигин жандандыруу долбоору да келечекте түрк элдеринин экономикалык кубатын бекемдемек. Ааламдашуу заманында жалгыз бир өлкө көп ийгилик жарата албашы айдан ачык. Ата бабабыз жалгыз аттан чаң чыкпайт, жалгыз дарак бак болбойт деп бекеринен айткан эмес. Жаман өз агасын агалай албай, киши агасын сагалайт болбостон, жалпы түрк элдеринин биригүү убактысы келди. Туран идеологиясы бул улут катары эмес, мусулмандардын биримдиги катары калыптанышы керек. Бул албетте бүтүндөй мусулман ааламына жайылышы бышык. Жараткан Аллах жалпы мусулман коомчулугуна ынтымак, акыл эс менен аракет кылууну насип этсин. Кудайым жалпы үммөткө биримдик берип, ичтен чыккан саткындардан сактасын. Дин душмандарынын боордош мусулмандар ортосунда фитна чыгаруу ниетин жокко чыгарып, амал көйлөгүн өз баштарына оодарсын. Жашасын Туран, жашасын үммөт биримдиги.